Улукбек Кочкоров: эгерде бийлик башында болгонумда мага кылып жаткан ишиме, жүргүзүп жаткан саясатыма карата сын айткан Адахан Мадмаровдой кишилердин болушун каалар элем. Туура жолдон адашпоомо, элдин акысына кирип кетпөөмө, акыреттеги сыноомдун жеңил болушуна чоң жардамы тиймек. Ал эми сиз туура кылып жатасыз, акылдуусуз, кыйынсыз деп ар бир кадамыңды мактаган кошумачылар ансыз деле жетиштүү. Мына ошол кошумачылардын айынан анга түшүп элинен безген падышаларыбыз мекенинен батпай чет элде отурат. Бакиев, Акаев, Атамбаев. Алардын өкүнүчү арманы аттын башындай. Чындыкты айткан кишини жаман көргөнүнө, кошумачылардын бал ширин сөзүнө моюп жүргөнүнө өкүнүп отурат. Бирок кеч. Кошумачыларга эмне? Алардын тагдыры боору ормак беле. Кайра эле жаң падышага кошмат кыла берет. Аларга майлуу кызмат болсо, кара курсак тойсо болду. Падышасын айткан кишиден эмес, кошумачылардан коркуш керек дейт мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров. Эч качан Өзбекстан Кыргызстанга утулган эмес сүйлөшүүлөрдө. Биздин кемчил тойлорду керек болсо 7 жолу сууга алып барып сугарбай келип, ушул кезге чейин келген Өзбекстан Республикасы. Булар эч качан өзүнүн милдеттемесин аткарган эмес, аткарбайт дагы. Булар кандайдыр бир нерселердин аябай каттуу жерден кармалып калышкан. Ошондуктан жанагы кыргыз мамлекети, кыргыз жери дегендердин, бүт жигиттердин, кыздардын баарын белдерин кайрабыз деп аткандар кайрып албайт алардын белдерин. Өзүнчө ой жүгүртүп, баягы келишимдерди окуй алган азаматтардын баарын бир заматта камап койгондугунун бир себеби ушул жүрөгүндө титирүүчүлүк бар, жүрөгүндө коркунуч бар. Булар түндө да жакшы уктай албайт. Себеп эртеби кечпи сөзсүз түрдө жооп беришке туура келет. Баары бир жооп берет, эртеби кечпи жооп берет. Сөзсүз түрдө жооп беришке туура